Мен дайым айтып берем, омат деген бар. Омат. Бүгін қордықтасың, бүгін орчылықтасың, бүгін сен ешкім түшінбей айтады, субханалла. Bir ертең Алла Таала оматты балким сага 40 жашыңда берет, 60 жашыңда берет. Балким балаң себеп берет, балким кызың себеп берет, балким күйөө балаң себеп берет. Оматты билбейсиң сен. Бүгін кепедесің, ертең хан сарайда жашашың мүмкін. Бүгін көчөдө жөө жүрөсүң, ертең субхана жип менен жүрүшүң мүмкүн. Туурабы? Бул омат деген ушундай ооп келет адамгачы. Бүгүн бар, ертең жок. Кыргызча айтканда баягы дөөлөт тоголок мени жалпактап коет го, туурабы? Сен билбейсиң сага дөөлөттүн качан келеринчи. Ошонун себебинен субханалла, жакшылыкта жаманчылыкта кайра кайтып келет, кайтып келбей койбойт. Бир жолу түртүп кеткен десең, сен эки жолу түртүлөсүң. Бир жолу туура эмес, эки жолу сага жөнүндө туура эмес сөз айтылат. Бир жолу текебенсең, сен эки жолу зулум кылып кетиши мүмкүн сен. Бирок сен бир жолу кечирсең, эки жакшылык келет. Бир жолу хадия алсаң, эки жакшылык келет, субханалла. Кара кандай нерсе. Бул дүйнө ушундай да, өтөр дүйнө, бирок келме кезек, терме тезек деп коет. Бул дүйнө ушундай. Эчтекеден субханалла, сен качып кута албайсың, ошон жакшылык кыл. Оңол өзүңдү оңол. Мен дайым айтам, мен дайым өзүмө деле айтам кээ-бирдечи. Мындай карайм дагы, бир нерсеге айтам, сен бир жериң туура эмес. Сен фасыксың. Издеп отургандан кээ-бирде өзүм кемчилик, деп айтам, субханалла, сен ушул жерин кемчиликтүү, ошону сен Алла сага ушул нерсени берди. Мына ошондой. Кемчиликти өзүнөн издегиле деген. Шариятыбыз ушундай да. Бизге пайгамбарыбыз Азирети Умардын оозу менен айттырып койгон. Эй дейт, силерге эсеп кысап боло электен мурда силер өзүңөрдү эсеп кысап кылып алгыла деген. Же туура эмес айтамбы? Кандай дейсиз?